Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү адеп сабагыбыздын темасы ата-баба мурасы. Сабактын максаты тема боюнча кеңири түшүнүк алсаңар, кабыл алууңарды, эске тутууңарды өстүрсөңөр, адептүүлүккө, ынтымактуулукка тарбиялансаңар, сабагыбыз максатына жетет. Ата-бабалардан бизге эмне мурас калган? Балдар, билесиңерби? Силердин чоң аталарыңар да, чоң энелериңер да силердей бала болгон. Алардын баарын силердей балдары, неберелери болгон. Алардын баары силердей неберелери үчүн ушул азыр биз жашап жаткан ала тообузду душмандардан коргоп сактап келишкен. Ала тоого жарашкан бооз үйдү, ак калпак менен ак элечекти унутпай жүрсүн деп белек кылышкан. Балдары үчүн кызыктуу жомокторду, дастандарды чыгарып, өз турмушунан улам жаралган акылман осуят сөздөрдү, макал лакаптарды да мураска калтырышкан. Ата-бабалардан калган улуу манас эпосу, комуз аспабы эмне деген кереметтер. Көрдүңөрбү балдар? Биздин ата-бабаларыбыз бизге кандай мурастарды калтырышыптыр? Балдар, мына сүрөттөр жөнүндө эмне билесиңер? Манас, Семетей, Сейтек эпос китептери жөнүндө 9-10 класста кеңири маалымат аласыңар. Баатырлар жөнүндө окуйсуңар. Оймо кийимдер, комуз, кыяк буларды мураска калтырышкан. Үйгө тапшырма сүрөттөгүлөрдү атап, мага айтып бересиңер. Сабагыбыз жактыбы балдар? Саламатта калгыла балдар.